4 сериялуу радио драмасы Мураскер. 1 серия. Айтайын батырман асты, ораdı bizdi қолдошы, айтқаным жалған болбошы, жарымы түйгін жарымы чын, жаррандар дүнген үшін, жанында тұрған киши жоқ, жалғаным менен иши жоқ, жауратып ұрдасақ, жаррандар дүнген етіп, көп үшін, дүнген үшін, көріп тұрған киши. О, қандай ғана сымбатты құлат. Сіздер кімсіңер? Қаяқтан келетасыңар? Қарағылатшы, бұл кімден ұлы? Кимдин улуу болсо да кыргыздын урпак экен. Сіз Манасата болосуз бу? Бала, ер жүрөк бол, бооркер бол. Ер Манастын атагын ааламга тааныт. Манас! Нуржан. Батыр Манас! Нуржан oğlum. Ойгон. Манас! Көзүңдү ач. Эне? Уулум, эмне түш көрдүңбү? Ата. Эне. Түшүмдө атчан кишилерди көрдүм. Алар бабаларым кийингендей кийинип алышыптыр. Ортосундагы Манас экен. Я. Манас экенин кандай билдиң? Тоодай алып денелүү. Дагы ак колпак кийип алганы Манас эмей ким анан? Алмага ер жүрөк бооркер бол. Манастын атагын ааламга тааныт деди. Уулум, сага чын эле ошондой дедиби? Ооба. Мен Манас айтууну үйрөнүп, Манасчы болом. Манасчы? Кандай гана сонунат. Кылымдардан бери Манас эпосун айткан кишилерди Манасчы деп атаган. Улуулар Манасты бардык эле киши айта албайт. Бул улуу өнөр деп айткан. Улуу өнөр? Бул улуу өнөр эки жол аркылуу таралган. Бири сыйкырдуу күч эпосту будайга айландырып, тандаган кишисинин оозуна салган. Дагы бири Манас ошол кишинин түшүнө кирип жеткирген. Анда мен Манасчы болуп калышым мүмкүнбү? Oğlum, балким жөн эле түш болушу мүмкүн. Уулум, чын эле Манас айтууну үйрөнгүң барбы? Ооба ата, үйрөнгүм бар. Токтордун тоюнда Манас туккандан кийин кечке эле Манас оозуңан түшпөй калды да oğlum. Билем, Манас жан дүйнөңдү ээлеп алыптыр. Эне? Жанагы Манасчы керемет экен. Күндү түнгө улап талыкпай айтат экен. Кишилер үйүнө кайтканды да унутат турбайбы? Жанагы Манасчы, мен тың Манаслардан эмесмин. Менин устазым Манастын баарын айта алат. 3 ай айтса да бүтпөйт деп айтты. Манасты толук айткан Манасчыны эзелтен көргөн эмес экенмин. Бизде дагы ошондой укмуш киши бар бекен, я? Бар. Сагынмамай айта алат. Сагынмамай? Уулум, мына ошол кишини чыныгы укмуш дейбиз. Ата, мени алып барыңызчы. Анда Манас үйрөнөйүн. Менин да ал кишини көргүм бар. Бирок кайдан табасың? Токтор агадан сурап көрөлү. Ал сөзсүз билет. Уулум, көчкөн кезде Токтордун кайда көчкөнүн билбей калдык. Тек кыштоого түшкөндө гана көрүшө алабыз. Анда кыштоого качан түшөрбүз? Балам, оюңа чыныгы бүксөң эле Манасчы менен жолугар күн да келет. Макул. Бул чыны коюм эч качан да өзгөрбөйт. Манас кыргыз улутунун баатырдык эпосу. Анда Манас баштаган 8 урпак баатырлар кыргыздарга башчылык кылып, өзгөлөрдүн үстөмдүгүнө, чапкынчылыгына жана эзүүсүнө каршы туруп, боштондук жана бактылуу жашоону колго келтиргени баяндалган. Манаста кишини жашыткан баатырдык жомоктор, жоортулдук иштер, аңчылык, салт сана, каада жосын сыяктуу билимдер бар.
Манас кудум ааламдай кенен. Ал биз кыргыздардын телбилиги. Улуулар бир-эки ооз манас айткан кишини эле манасчы дебейт. Чыныгы манасчы манасты күнү-түнү токтобой айтып, айланадагы кишилерди эрксиз ээликтирип, элдин урматына кенелип, сый калпагын кие алат деп айткан. Мен качан ошондой манасчы боло алармын? Бауабыздан қалған кеп, барын жеңген балбан кеп, бары жоқтон улу кеп, бай чечекке сулу кеп, байырқыдан қалған кеп, балдары жинап алған кеп, урықтан ула өңгөн кеп, урматтап эли көнгөн кеп. Мындай бала манасчыны көрбөгөн экенмин. Керемет экенсиң. Аты жөнүң ким? Манасчы деген атка ылайык эмесмин. Атым Нуржан. Атамдын аты Турганбай. Сенин аты жөнүң ким? Атым Айгүл. Кайдан келдиң? Үйүм тетиги тоо жакта. Тай минип ойноп жүрүп, манас айткан доош тугуп, анан бул жерге келдим. Сага манас айтууну ким үйрөттү? Эч ким үйрөтпөдү. Той төркүндөрдө уккандарымды айттым. Актануу, ары барып отто. Манас айтканды канча жолу уккансың? Бир эле жолу укканмын. Бир жолу гана угуп айта алсаң, эс кубатың өтө жакшы экен. Эсиме көп деле сактай албадым. Жаңылганда жамагач кетем. Анда жамап көрчү. Атабыздан калган кеп, энебизден калган кеп, байыркыдан калган кеп. Бул үч сапты өзүм жамадым. Керемет жамапсың. Башка манасчылардай көп айта алсамчы. Атаган атай. Башкасын да айта аласыңбы? Кужурашып баятан талай кепти айтышкан, мен жасаймын бар кескен, ачуусу келсе бар кескен, түп күч болуп ийилген, төгүлгөнү кетпеген, эккүмүздү тийиспан, Артычы? Артын билбейм. Бул айтканың манастын курал жарагыбы? Ооба. Бөлөкбай устанын манаска курал жарак жасаганы. Арыстан манастын кылычы эң өткүр. Дагы анын мылтыгын түркүн түстөгү рудадан жасаган. Дүйнөдөгү эң керемет мылтык. Нуржан, азаматсың. Жакшы үйрөн. Сөзсүз чоң манасчы бол. Макул, чымырканам. Башка манасчылар манас айтканда көзүн жумуп алат экен. Бирок сен антпейт экенсиң го. Тура. Жакшы эскерттиң. Дагы кандай кылат экен? Дагы алар манас айтканда колдорун көтөрүп алышат экен. Мына мындай. Турап көрөйүн. Түп күч болуп ийилген, турасынан кетпеген. Көзүңдү жум. Түп күч болуп ийилген, Колуңду турасынан көтөр. кетпеген. Тура, ошондой. Мен дагы көнөлекмин. Анда мен кошом ашыгайын. Түп күч болуп ийилген, колуңду көтөр. турасынан кетпеген. Көзүңдү жум. Түп күч болуп ийилген, турасынан кетпеген. Айгүл, карачы. Асанбай экенин бүркүтү дагы бир коюн алыпты. Бул 7-чи коюн. Асанбайкенин бүркүтү быйыл каңчылар майрамында сөзсүз бүркүт байшасы болот. Нуржан, карачы. Атаң улак теңди. Ата! Улум! Нуржан! Карачы! Sen da gütsen ben da gütem çolumdu, akmandayım karmasam ben kolumdu.
Hiç bolbosa sen konucuda koygo Canım zeke cay almadım torundu Hiç bolbosa sen konucuda koygo Canım zeke cay almadım torundu Canım zeke cay almadım torundu Kırgızlar ır менен төрөлүп, ыр менен өлөбүз эмеспи? Силерден ыргүңөрдү токтоткуңар жок. Бирок мал жуушады, куш канатын жийди, түн жамынып келатат. Көпчүлүк үйүңөргө кайткыла, оокатыңарды кылгыла. Көпчүлүк токтогула, тура тургула. Айгүл, Нуржан манас айтам дейт. Жайлообузда манас чыгыппы, чын эле? Машыкканына көп болду. Көпчүлүккө айтып бергиси бар экен. тартынып атам. Айта бер. Нуржан улум, тартынбай айта бер. Анда мейли, айтайын. Бабабыздан калган кеп, барын жеңген балбан кеп, бары жоктон улуу кеп, бай чечекей сулуу кеп, байыркыдан калган кеп, балдары жыйнап алган кеп, уруктан уулап өңгөн кеп, урматтап эли көнгөн кеп, ууламадан уккан кеп, улам берге жуккан кеп, карлар айтып берген кеп, калтырбай элдер терген кеп, канча кылым өссө да калбай биргеңе келген кеп. Кучурашып баятан талай кепти айтышкан, мен жасаймын бар кескен, ачуусу келсе нар кескен, түп күч болуп ийилген, туурасынан кетпеген, экөөмүздү пийиспан, бетешең алгы түрү жан. Нуржан, керемет экенсиң. Жакшы айттың, жакшы. Аятың аз болуп калбады го. Билгеним көп эмес. Кийин арыңтып айтып кетер. Көпчүлүктү үмүттөндүрүп койдум. Айткан кезиңде көпчүлүк берли тыңшап кетишти. Анда эч ким алкыштабады го. Улум, балапан куш көкөлөп учуу үчүн алды менен канатын катырат. Балам, манас айтканыңды укпасам, эчтеке укпагандай. Манас айтканыңды көрбөсөм, эчтеке көрбөгөндөй болом. Чымыркансаң сөзсүз манасчы болосуң. Чын элеби? Чын эле? Качан залкар манасчыга жолугармын? Аз калды балам. Сөзсүз залкар манасчыга жолугасың. Эне, атам келди. Гүлзира, бол ысык чай алып келчи. Мына. Макул. Ташбектин үйүндө бир апта жүрөм деп эдиң беле. Бат эле кайтып келипсиң го. Ташбек байкемдин чарбачылык майданын курбайсыңарбы? Албетте курабыз. Нуржан, Ташбектин үйүнө баратып бир жакшы кабарды угуп калдым. Кандай жакшы кабар? Акчы оданында манас айтуу маракеси өтүп жатыптыр. Уксам, залкар манасчы Сагын Мамай карыядагы бар экен. Ал акчылык эмеспи? Чын элеби? Сагын Мамай чоңоты да бар бекен. Ата, мени алып барыңызчы. Чай ич. Ташбек Айшатаңдын үйү Акчиге жакын. Нуржан, атаң атай сени алгалы келди. Чын элеби? Ата, чын эле Акчиге алып барасызбы? Гүлзира, кечине бирдеке жасай койчу. Кардыбызды тойгозуп алып, Нуржан экөөбүз жөнөйлү. Жакшы болду. Сагын Мамай чоң атаны акыры көрө турган болдум. Сагын Мамай чоң атаны акыры көрө турган болдум.
киши бүт кызыл суунун кишиси акчиге келип алган эмне? Ата, Сагын Мамай чоң атага шагирт болгум келет. Ай улум, андай залкар манасчы кантип сендей жаш баланы шакирттикке алсын? Нуржан, айласын кылып Сагын Мамай аксакалдын шакиртин сага устаз болууга издеп көрөйүн. Ой, жүргүлө! Сагын Мамай манас айтып жатат. Ал ечак bir күн bir түн манас айтты. Угуучулар да bir күн bir түн олтуруп угушту. Жүргүлө, барып көрөлү. Ата, тез барып көрөлүчү. Манасчылар манас айтып жатышат. Ай Нуржан уулу, акырын чурка, акырын чурка. Беттешіп düşman жең алғас, екені жоқ ер екен, мингені құлат екен, найзасы қолды қойып, анам батырлық жайың бар екен. Сезимимди кандай туюмтууну билбей жатам. Ичак 14 жашка чыктым. Жигит болдум. Бирок таптакыр мындай сезимде болгон эмесмин. Сагын Мамай чоң атанын манас айтканы кудум тулпары минип манас менен бирге согуш майданында жүргөндөй сезимдирди. Ал жер мен өскөн жайлоого, аскарлуу тоолорго таптакыр окшобойт экен. Ал жер ата бабаларыбыз жашаган жер. Бул жолку манас айтуу өмүр бою эсимен кетпейт. Жунгодогу манасчылар менен Кыргызстандагы манасчылар Акчиге келип кезек менен манас айтып турду. Күн менен ай чарчаса да манас сүйүүчүлөр чарчаар эмес. Нуржан уулум, кардың аштыбы? Мен анжы. Нуржан, сага 3 күн иш болдум. Ташбек Аяш атаңа барып, жардам берип өсем да болбойт. Сени Сулайман досума тапшырып койдум. Сулайман бир күчү деп издесең, үйүн таап бара аласың. Дагы Сулайманга сага устаз таап берүүнү табыштап койдум. Ал да макулдугун берди. Мен келгенден кийин устазың алып барам, болобу? Ha? Нуржан, сөзүмдү уктуңбу? Ата, кайтып келгениңизде мени Сагын Мамай чоң атанын үйүнөн издеңиз. Сагын Мамайдын үйүнө изде дейсиңби, я? Ал кишине устаз карманып, манас айтууну үйрөнөм. Я. Ал киши качан макул болду? Мен кандай билбейм. Ал макул боло элек. Бирок сөзсүз макул болот. Кошулбай. Чоң ата, эмнеге кошулбайсыз? Жаш бала деп калдыңызбы? Мен деле чоңоём да. Манас биздин баалуу байлыгыбыз. Сыймыгыбыз. Ар кандай жаштагылар үйрөнсө боло берет. Анда мени шакирттикке кабыл алыңызчы. Жак, шакирт кыла албайм. 1 саат айткыдай үйрөтүп койсом болот. Ошончолук үйрөнүп, тойлордо, майрамдарда айтып жүрсөң, элдин урматына ээ болосуң. 1 саат жетпейт. Манасты толук үйрөнгүм бар. Азамат. Манасты 1 саат айтуу үчүн 1 жыл убакыт кетет. Бардыгын үйрөнүү үчүн устазың үйрөтсө, өзүң да жакшы чымыркансаң, ошондо да канча 10 жыл кетет. Мен ыраазымын. Мени шакирттикке алыңызчы. Мага шакирт болуу үчүн катаң сыноодон өтүшүң керек. Эмнени сынайсыз? 3 сынак бар. Болот, сынаңыз. Манас айтуу көп күч талап кыла турган жумуш. Манасчы дегендин өпкөсү күчтүү, дагы тыныгы толумдуу болуусу керек. 1-чи сынак тыныгыңды сынайм. Кандай сынайсыз? Жүрү, сыртка чыгалы. Жүрүңүз. Нуржан,
Манас айткач басып көр. Үнүң 100 кадам алыска жете алар бекен. Мен бир ууп көрөйүн. Алдыға жүрембі? Ооба. Алдыға жүрсем, шамал бағыты менен бірдей болып, дошымды алдыға ұшырып кетет. Қаршы бағытты көздөй жүрейін. Шамалга каршы бассаң, ентикпейсиң бе? Ентікпейм. Шамал дошымды сіз жаққа алып келет. Жакшы. Бас анда. Мақұл. Кернер сурнай чалынат, кырк батыр кирип аралап, тегерек деп алыптыр. Бул бала тиле так жанды турат. Жарайт экен. Жайлоодо чуркап жүрүп чоңойгон балдардын тыныгы жетерлүү болот. 100 кадам алыстан да айтканы угулуп атат. Ой, болду, кайтып кел. Қандай? Чоң ата, 100 қадам алыстан үнімді ұғалдыңыз ба? Ачык угалбадым. Дагы чымыркан ишин керек. Бірінші сынақтан өттім бі? Ептеп өттүм. Жақшы болды. Бірінші сынақтан өттім. Ай балам, жанатан айткан манастын үзүндүсүн сага ким үйрөткөн? Кичине жерин туура эмес айттың го. Сіз үйреткөнсіз. Я, айланайын, мен бе? Ооба, алдыңғы күндерде манас айтып жүрген кезіңізде үйреніп алғамын. Бұл күндерде көп манаслардың манас айтқанын ұқтым. Менше, сіз ең ұқмыш айтат екенсіз. Бир эле угуп үйрөнүп алдың ба? Үйрен албапмын. Көп жерин туура эмес айттың деп едиңиз бе? Анда дагы эсиңде калгандарын айтып көрчү. Тыңшап көрөйүн. Жүрү балам, үйгө кирели. Мақұл чоң ата. Экинчи сынақ қандай? Экинчи сынак ба?